Орусия президенти коронавирусту дезинфекциялоо үчүн уюлдук телефон планшеттерди денеден алыс кармоону суранганы тууралуу маалымат WhatsApp тиркемесинде тарады. Анда түнкү саат 11-ден таңкы 5-ке чейин Орусия тарабынан күчтүү радиация толкуну жиберилери маалымдалат. Чекит медиага катталуучулардын бири бул билдирүүнү текшерип берүү өтүнүч менен кайрылды. Алгач тексттеги сөздөрдү жазып, издөө системаларынан текшердик. Жыйынтыгында маалымат бир катар орусиялык жана казакстандык сайттарда жарыяланып, журналисттер тарабынан буга чейин төгүндөлгөнү аныкталды. Бул билдирүү 2014-жылы алгач англис тилинде пайда болгонун казакстандык фактчекерлер аныктаган. Мындай маалымат 2017-жылы дагы ВКонтакте платформасында орус тилинде тараган. Кийин орусиялык сайттардын биринде ушул эле билдирүү Сингапур телеканалында эскертүү иретинде жарыялангандыгы жазылган. Билдирүүнүн текстинде орфографиялык каталарды көрүүгө болот. Анда кыргыз телеканалынын аталышы жазылган эмес жана телеканалдардан мындай сюжетти таба алган жокпуз. Ошондой эле билдирүүнүн так датасы кайсы аймакка тиешелүү экендиги белгисиз. Жыйынтык: Орусия президентинин кыргыз телеканалы аркылуу коронавирусту дезинфекциялоо үчүн күчтүү радиация толкуну жиберилери тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт.